Ишендир өткөн мугалим, мекенди түрлөткөн мугалим, өз элин өзгөчө сүйдүрүп, эл жерди. Мугалим бул мен үчүн жөн гана кесип тандоо эмес. Бул тагдырдын буйругу. Менин мугалимдик тагдырым али мектеп босогосун аттай электе, айылдагы карапайым, бирок маңыздуу күндөрдө чечилген. Эсимде, раматылык чоң энем жонума инимди байлап берип, түшкү чайга чейин баланы жонуңдан түшүрбөй кара десе, ошол жоопкерчиликти сезип, инимди көтөрүп алып, айланамдагы кошуна балдарды ээрчитип, кадимки дүйшөнүн мектебиндей эски сарайды мектеп деп атап, дубалга бор менен тамга жазып, балдарга жаздырып өткөн алгачкы сабактарым менин келечектеги жашоомдун өзөгүн түзгөн экен. Кийин мектепке агамды ээрчип, кошунанын балдарын окууга жетелеп алып барганым кодон бүгүнкүдөй эсимде. Менин тыкан, сулуу жазылган дептеримди эжекем алып, досторума үлгү катары көрсөтүп мактаганда, ичимден кудуңдап сүйүнгөнүмчү. Мугалимдин мактоосу мага канат байлап, билимге болгон кызыгуумду ого бетер арттырды. Ата-энемдин эң мыкты мугалим бол, балдарды мыкты окут, эч качан бирөөнүн акысын жебе деген насааты менин этикалык компасым. Саламатсыздарбы? Мен Тулек кызы Айткүл. Номер 16 Насирдин Кайназаров атындагы жалпы билим берүү мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими, директордун окуу иштери боюнча орун басары, Тилчилер Усулдук бирикмесинин жетекчиси болуп эмгектенем. Менин педагогикалык философиямдын өзөгү ар бир баланын дараметине жараша, анын учурдагы деңгээлинен баштап өстүрүү. Бул функционалдык сабаттуулукту жана компетенттүүлүктөрдү калыптандыруунун негизги принциби. Окуучу алган билимин турмушта, коомдо натыйжалуу колдоно билүүгө жөндөмдүү болушу керек деп билем. Мен терең ишенем, баланын жаманы болбойт. Ар бир окуучу уникалдуу инсан, келечектеги ар түрдүү кесиптин ээси. Педагогикалык ишмердүүлүгүмдө тынымсыз изденип, заманбап методикаларды колдоном. Мисалы, Сингапур методу, 5E модели аркылуу окуучулардын критикалык ой жүгүртүүсүн, эмоционалдык интеллектин жана командалык көндүмдөрүн өнүктүрөм. Окуучуларды республикалык олимпиадаларга, жогорку республикалык тестирлөөгө, манастануу сынагына даярдайм. Быйыл даярдаган окуучум аймактык олимпиададан 4-орун алып, районго жолдомо алды. Менин окуучуларым өлкөбүздүн эң алдыңкы жогорку окуу жайларында ийгиликтүү окуп жатышат. Кошумча сабактарымда арифметика жана тез окуунун психологиялык, техникалык ыкмаларын үйрөтөм. Ата-энелер үчүн семинарлар өткөрөм. Ата-энелер жана окуучулар арасында китеп окуу конкурстарын уюштуруп, тесттик суроолорду түзөм. Интеллектуалдык оюндарды байма-бай уюштуруп турам. Ал эми мугалимдердин методикалык ишин заманбап деңгээлде уюштуруп, ар бир кесиптешиме кесиптик өсүш үчүн ишенимдүү усулдук жардам көрсөтөм жана шарт түзөм. Чыгармачылыгым да педагогикалык ишимдин ажырагыс бөлүгү. Ыр жазам, аңгеме түзөм, күндөлүк жүргүзөм, илимий публистикалык макалалар даярдайм. Алардын айрымдары китеп журналдарга, гезиттерге басылып чыккан. Жасаган эмгегимдин натыйжасы көрүнүп турат. Окуучуларымдын олимпиадалык жетишкендиктери, жогорку окуу жайларда окуп жатышкандыгы, ЛТР телеканалы уюштурган 1-бол телекөрсөтүүсүнө окуучуну шыктандыруу максатында катышып, жакшы жыйынтыкка жетишкендигибиз. Китепке болгон сүйүүлөрү, өзүнө болгон ишенимдери менин ишимдин өлчөмү. Менин педагогикалык ишим бааланып, номер 16 Насирдин Кайназаров атындагы жалпы билим берүү мектебинин, Акжар айыл өкмөтүнүн, Урания борборунун жана Өзгөн райондук администрациясынын ардак грамоталары жана ыраазычылык каттары менен сыйландым. Бакыт дебейм мынамындан башканы, балдар менен өткөн өмүр гүл өмүр. Саламатсызбы эжей деген сөз үчүн мен мектептен кетким келбейт бир өмүр.